Бул имарат Союз мезгилинде курулуп, азыр оорукана катары иштеп келет. Бул жерде тажрыйбалуу дарыгерлер иштегени менен шарты начар. Оорукана эскилиги жетип, эч кандай талапка дал келбейт. Суусу жок, кроваты бар. Ичинде суусу жокчу. Кол жууганга башка болгонгочу. Тамак иште ашканага барып жешет, ашканда эч кандай ичинде жокчу. Талапка жооп бербейтчи. А так жөн ичинде толук шартыбыз ошон жого жеткен. Процедурабыз бар, укол жасаган жерибиз бар. Колубуздан келинче кол жууганга канча обработка, кандай этаптар менен иштеп, толук баардыгы камтылганчы. Ооруканада 11 койка орун бар. Мында Марказ айыл өкмөтүнүн тургундары дарыланышат. Мына хамма жок эле көп болгондо энди курулганыга. Мына полдорун көрүп турасыңар, өзүңөр хамма жок эле. Бардык адамдар келип жатат, оорулар сакайып чыгат. Врачтар жакшы, кыздар, мына медсестра кыздар жакшы. Марказдиктердин оорукана көйгөйү эми чечилди. Кувейт өлкөсүнүн жардамы менен айылга 25 орундуу оорукана курулду. Анда заман талабына жооп бере турган медициналык жабдыктар жабдылып, бейтаптардын дарыланышы үчүн шарттар түзүлгөн. Раковина инвалидин таза ошол немелер ичинде. Анан кийин условия, кислородный концентратор мурда жокду, эми эл кылып беришти немелер. Башка жактан келди. ЭКГ аппаратыбыз жок да, ошо ЭКГ аппарат берилди, кылып кечегинде жакын берилди. Условия анализдери дагы ошо лаборатория тарабынан ham условиябыз жокураак да. Ошону кече немеден алып келдик. Азырдан время условия, лаборатория условиябыз ham жакшы болду, аппараттар жаңы келем. Марказда айыл өкмөт кызматкерлери үчүн да 2 кабаттуу имарат курулду. Ага жергиликтүү бюджеттен 5,5 миллион сом бөлүнгөн. Жергиликтүү калктын жашоосун жеңилдетүү үчүн бирдиктүү терезе тутуму ишке кирген. Айыл өкмөттүн тургундары керектүү документтерди эч кандай тоскоолдуксуз алып жатышат. Мурда эми ар бир кабинеттерге кирип, кабинеттер аркылуу очередь күтүп, ким бар, ким жок дайынсып турган да. Азыр эмнеге кирсе бардыгы бир жерде отурат, бардыгы прозрачный көрүнүп турат. Тейлөө дагы жакшы. Элде нараазычылыктар жок. Санариптештирүүнүн алкагында чарбалык документтер да электрондоштурулуп жатат. Ошондой эле жергиликтүүлөрдүн арыздарын кабыл алып, аткарылып жаткан иштерди ачык айкын болуш үчүн Марказ KG сайты ишке кирген. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида, Баткен облусу.